Элге бир жеңилдик кылып берген кандай жардам? Бул чогулган жашоочулар Кашка Суу Кичи районунун тургундары. Алардын көйгөйү үйлөрүн борбордук жылуулукка туташтыруу. Алар жылуулук түйүнү жок үйлөрдө 15 жыл жашап, кышкысын үшүп кыйынчылык тартып келишкен. Жылуулук вообще жок болчу да. Действительно кышкысын биз куртка кийип жаткан күндөрүбүз болгонда. Даже болгон ошол кээ бир үйлөрдө эме меш киргизип, кадымкыдей эле жана жер үйдөгүдөй элечи. Анан балкондорго самор жагып, ошол кезде даже светтен проблема болгон, светтерди өчүрүп салып, ушундай бир кыйынчылык заман болгондо ошол кезде. Эми эл мүдөөсү ишке ашканы турат. Тагыраагы көп жылдан бери иштебей турган откананын иши кайрадан жанданып, жылуулук берилет. Аны кайра иштетүүгө керектүү жабдыктарын жашоочулар камсыздап, ал эми үйдүн жер төлөөсүндөгү жумуштарды Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы өз жоопкерчилигине алды. Алар айтты, материалдарын алып берели, жумуштарын жасап бериңиздер деди. Биз ошого макул болдук. И подвалдагы жумуштарын биз өзүбүздүн ишкананын күчү менен жасап беребиз. Ал эми үйдүн ичиндеги стояктардын үйдүн ичиндеги бүт батареяларын алар өздөрү орното турган болушту. Жылуулук берүү мезгилине ишканага 12 000 тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө 3 000 тонна шахты жыргалан көмүрү ташылып келинди. Жыл өткөн сайын борбордук жылуулукка кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн, мекемелердин саны өсүүдө. Бүгүнкү күндө биз элге жылуулук берүүгө даярбыз. Коюлган пландар, графиктин негизинде ремонт иштери бүттү. Акчаларыбыз өз убагында келип атты. Бүгүнкү күндө көмүрүбүз ташылып атат. Азыр көмүр толугу менен келип атат. Бүгүнкү күндө ушу элге жылуулук бергенге даярбыз. Аталган ишкананын карамагында жалпы 23 откана бар. Анын ичинен 22си көмүр аркылуу, 2 откана электр энергиясы менен жылытылат. Бул шаар аймагындагы 2889 абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.